Кыргызстандын чек ара кызматы түштөн кийин эки мамлекеттин коопсуздук кызматынын башчылары Камчыбек Ташиев менен Саймумен Якимов жолугуп сүйлөшүүлөрдү өткөргөнүн маалымдады. Тараптар атышууларды саат 16:00 тартып токтотууну макулдашканын, Кыргызстандын чек ара кызматы атышууну толук токтотконун кабарлады. Ок атууну токтотуу боюнча чечимге келдик. Азыр комиссия түздүк. Комиссияда биздин Баткен облусу губернатору, начальник УВДси, БКМдин башчысы, Агран службанын орун басары жана МВДнын министрдин орун басары болушуп комиссия түздүк. Биз тараптан да, алар тараптан да азыр Кызыл Бел Пагран заставасында переходто ошол жерде азыр ишти башташты. 16-сентябрда таңгамал Кыргызстан менен Тажикстан чек арасында ок атылып, ал айыгышкан кармашка айланды. Эки мамлекеттин чек ара кызматы тараткан билдирүүлөрдө тараптар жоопкерчиликти бири-бирине жүктөп жатышты. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги саат 15:00 карата маалыматы боюнча Кыргызстандын 42 жараны ар кандай деңгээлде жаракат алган. Маалыматта жаракат алган 42 адамдын 19-у Баткен облустук аймактык ооруканасында, 18-и Лейлектеги райондук ооруканада, 5 адам Бишкекке жеткирилгени айтылат. Ок атышуу токтогонго чейин Аксай достук айылдарында Тажикстандын куралдуу адамдары жүргөнү, үйлөр өрттөлүп жатканы бышыкталды. Коңшу мамлекеттен чыккан снаряддар Баткен шаарынын борбордук бөлүгүнө түшкөн. Лейлек район достук айылында мектептин окуучусу 15 жаштагы Элизада Малик кызы окко учканын анын атасы Малик Мананов Азаттыкка билдирди. 8-18 билбейм точно 8-ден өткөндө 8:30 нерсе болобу билбейм. Качып аткан маалда болду да. Снаряд Москва. Жок. Больницага бара турган, больница бир точка жок bizde. Барды качып жүрөт. Каерге барганга эч эме жок, биринчи жардам көрсөтө турган. Скорый каерде экен билбейбиз. Эч кандай неме жок. Ол кийин коюп азыр мен башыман жайды. Маргунга келип жерге бердим мен кызым. 16-сентябрда Бишкектен Баткенге 3 медициналык бригада учуп кетти. Алардын ичинде түрдүү профилдеги хирург, анестезиолог, реаниматолог жана башка адис дарыгерлер, медициналык кызматкерлер бар. Ал эми ОЗОД радиосунун жазганына караганда Reuters агенттиги Тажикстандын бир жайкын тургуну каза болгонун кабарлады. Ошол эле ОЗОД радиосу Азия Плюс агенттигине таянып, Тажикстандын бир чек арачысы окко учканын жазды. Бирок расмий дүйшөмбү канча адам каза болуп, канчасы жаракат алганы тууралуу расмий маалыматты тарата элек. Атышуу байма-бай жүргөндүктөн Кыргызстандын чек арага жакын Баткен жана Лейлек райондорунун 20дан ашуун айылдарынын бир шаардын эли коопсуз жайларга жер которууга аргасыз болушту. Лейлектин кулунду Максат, Агарык, Интернационал, Кайрагач, Булак Башы айылдарынын жаш балдары, кары-картан кыз келиндери Маргун айылы жана Сүлүктүү шаары жака жапырт эвакуацияланып жатат. Булак Башы айылынын тургуну Медер Амировдун айтымында Кайрагачтагы чек ара постунда жана Коргончо жерлиги тараптар атышуулары угулуп турду. Эки тараптын тең маалыматы боюнча эки мамлекеттин тең чек арага жакын калктуу конуштары аткыланды. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматы боюнча Тажикстандын куралдуу күчтөрү Аксай айылына кирип келип, Кыргызстанга таандык орто мектепке Тажикстандын желегин илди. Ошол эле маалда чек ара кызматы Тажикстандын чек арадагы ракеталык комплекстери, тиг учактары, чоопкутталган аскердик оор техникаларды колдонуп жатканын кабарлап, оор кагылышуулар болгонун билдирди. Тажикстандын куралдуу күчтөрүнүн чек араны бузуп кирүүсүнө жол бербөө үчүн жерден жана абадан урулган бардык соккуларга каршы чаралар колдонулуп жатат. Ошол эле учурда Тажикстандын чек ара кызматы Кыргызстандын аскер күчтөрүн айыптап, куралдын бардык түрү жана аскердик техникалар менен Тажикстандын калктуу конуштарын аткылап жатканын кабарлаганын бул өлкөнүн Ховар маалымат агенттиги жазды. Анда кыргыз чек арачылары таңкы саат 4-төн тартып, дүйшөмбү чек ара бекетин айрым калктуу конуштарды аткылай баштаганын, ок атышууну токтотпой жатканы да айтылат. Тажикстандын калктуу пункттары аткыланды. Тынчытуу аракети оң жыйынтык бербей, Кыргызстандын аскерлери тынчтык сүйлөшүү сунушуна көңүл бурбай жатат. 16-сентябрда жамааттык коопсуздук кызматынын уюмунун баш катчысы Станислав Зайс эки мамлекеттин коопсуздук кызматынын катчылары Марат Иманкулов жана Насрулло Махмудзодо менен сүйлөшүп, түзүлгөн кырдаалдарды сүйлөшүүлөр жолу менен чечүүнү талкуулады.
Ал арада Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов парламент имаратынын алдына чогулгандарга сүйлөп жатып, президент Садыр Жапаров чек арадагы абал боюнча жыйынга чогулаарын маалымдады. Бүгүн Өзбекстандын Самарканд шаарында өтүп жаткан Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышуу үчүн келген Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон жолугуп чек арадагы абалды талкуулап, ок атышууну токтотуу жана демаркация, делимитациялоо иштерин ылдамдатууну макулдашты. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.